Внимание! Марш! Ушул жылдын 23-мартынан тартып Кыргызстандын облус шаарларында өзгөчө кырдаалдар министрлигинин кызматкерлери аттестациядан өтүп жатышат. Мындай тестүрүлөө бүгүн Ошто уюштурулду. Биринчи этап боюнча алгач өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Ош шаарындагы жана облусундагы кызматкерлер дене тарбиялык даярдыгы сыналды. Бул аттестация ушу министрибиз Бобой Гергеевичтин бекитип берген планын негизинде болуп жатат. Андан тышкары ушу 2-3 жылдан бери өтпөй келаткан ушу аттестацияны былтыр 2000-жылы өтмөк болмок, бирок ушу жана оорго байланыштуу жыл калдык эле, бирок ушу 20-жылга туура келип калды. Бүгүн күндө ушу Ош областы Ош гарнизонун тапшырып жатат. Буга чейин Чүй областы, Жалал абад жана Чүй Талас региондор тапшырган. Көрүнүштөр жакшы эмес, бирок көптөгөн кемчиликтер бар экен. Ошо менен ойлойм, аттестация аяктап бүткөндөн кийин 1-3 айдын ичинде ушу кетилген кемчиликтердин баарын толук камдуу түздөп, мындан дагы жогорку деңгээлге жетишебиз деген ой пикирлерибиз бар. Тестүрүлөөгө өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Ош шаары боюнча башкармалыгынын номер 12 өрткө каршы куткаруу бөлүмүнүн фельдшери Ханзада Чырмашева биринчи жолу катышууда. Аттестацияга 1 ай даярданганын айткан каарманыбызга практикалык этаптар кыйынчылык жараткан жок. Эми алдыда теориялык баскычтар турат. Бүгүн аттестация башталды бизге. Буга чейин бизге айтылган жетекчилик тараптан мен ойлойм, жакшы эле даярдандык, жакшы эле өтөт болушубуз керек. Мен сыймыктанам. Эч качан жалп кылбайм, ишим менен сыймыктанам. Формамды өзүм сүйөм. Анан азыр кыйналбадыңызбы? Кандай көнүмдөрдү аткарып атасыңар? Жок, кыйынчылык болгон жок. Буга чейин уже даярданып атканбыз. Күндө эле келип даярданып, азыр кыйынчылык болбойт го дейм. Мен үчүн кыйынчылык жок. Мен Эмнелерди аткардыңыз? Чуркадыңызбы? 100 метр, 100 метрге чуркадык. Азыр 1 километрге эми чуркайбыз. Ошондой эле өзгөчө кырдаалдар министрлигинин кызматкерлери тест тапшырышты. Анда катышуучуларга 30дан 70 суроодан турган тест даярдалган. Тестүрүлөөнүн 3-чү баскычынан тең ийгиликтүү өткөн кызматкерлер мындан ары кадрлар резервине алынып, кызматынан жогорулатууга сунуш берилет. Ал эми көрсөткүчү төмөн болгондорго убакыт берилип, кайра аттестациялоого жиберилери айтылды. 30 суроонун башталат. Бул өрт куткаруучуларга эң аз 30 суроо, андан ары өзүнүн ээлеген кызматына ылайык 40, 50, 60, 70. Ушул суроолордон ар бир варианттар бар. Ар бир вариант болгондо ар бир областта ар кандай варианттар менен суроолорго жооп берет. Биз тестүрүлөөнү 1 мүнөттөн 1,5 мүнөткө чейин, кээ бирөөлөргө жетишпей калганда убакыт берип турабыз. Тестүрүлөө орусча тилинде даярдалган жана кыргыз тилинде. Суроолор болду, эмне үчүн башталганда эле орус тилинде деп. Себеп биздин өрт куткаруучу жана куткаруу кызматында специфический терминдер бар. Ал терминдерди кээ бирде кыргызчага которгондо биздин тестүрүлөөгө катышып аткан аскер кызматкерлер же кызматкерлер оор болуп калганына байланыштуу кыргызчасын дагы орусчасын да берип өтүп атабыз. Тестүрүлөөнүн жыйынтыгын жүргүзүүгө атайын 22 комиссия түзүлгөн. Арасында көз карандысыз байкоочулар да бар. Бардык аттестацияларга, бардык ушул сынактарга катышып турууга мыйзам боюнча акыбыз бар. Ошон үчүн биз келип, өзүбүздүн көз карашыбыз менен карап, кандай өтүп атат, калыс өтүп атат, ачык айкын болуш үчүн бардык ушундай сынактарга катышып турабыз жана өзүбүздүн сунушубузду беребиз. Эми бул аз жыйынтыгын бардыгы бүткөндөн кийин бизге жыйынтыгын берет. Ошого карап туруп анан биз баа беребиз. Эске салсак, буга чейин аттестациялоо Жалал абадта, Чүйдө, Талас облусунда болгон. Эми алдыда Баткен, Нарын, Ысык көл, Бишкек шаарында өтөрү маалындалды. Асель Сыдыкова, Илимбек Турсунбай уулу, Регион, Ош шаары.